Вот ушул YouTube'дан өзүңүздөр канал ачкандан кийин ушинтип видеолор жүктөп коесуздар. Видеолорду ар түрдүү вариантта жүктөсө болот. Шортс кылып жүктөсөңүздөр мыналар менде шортс мисалы. Кыска видео деген сөз да шортс деген. Шортс видео дагы 1 минутка же 1,5 минутка чейин болуш керек. Бул YouTube'дуку дагы кыска болот. Мисалы мына мен баягы тренд музыка менен тартып туруп видео тарткан элем. Мына кафеде бир кызды 17 000 чыкты да. Бул бир жума, 2 жумадабы ошончо болуп кетти. Лайктары дагы 200-300гө чыгып кетти окшойт. Эң көп просмотр алган шортс видео, кыска видео ушул болду. Мунун эмеси 8 же 9 секунд, 10 секундага жетпейт да, кыска. Кыска видеодо чыгарып сиздер мындай урок тартсаңыздар, кыска нуска кылып бир нерсени түшүндүрүп чыгара бериңиздер, тез-тезден ошондой кыска видеолор тез просмотр алат. Ошол видеолорду канчалык адам көп көргөн сайын арасынан сиздерге клиенттер топтолот. Курсуңуз барбы? Мен окугум келет. Курсуңуз канча сом деп сураган адамдар көбөйөт, пайда болот. Ошентип клиенттер чогулат сиздерге, окуучулар. Мына видео дагы 1 минутталык болуш керек. Бул да 1100гө чыкты. Бул мен өзүм сүйлөп реклама айтып турган видеом болчу. Андан кийин мындай эле эмени баягы иградан эле кызым ойногон видеону чыгарып койсом 543гө чыгып, бул да көп просмотр алыптыр. Анан видеолорду чыгарганда видео для детей же видео не для детей деген вариант бар. YouTube'да YouTube'дун өзүнүн көп көрө турган эмеси анан жаш балдарга, анан чоңдорго деп бөлүп коет экен да, взрослый деп. Себеби жаш балдар дагы өтө көп көрөт, мультикти көп көрүшөт да. Ошон үчүн атайын белгилеп коет экен, же балдар үчүн эмес деп белгиле деп. Видеону жүктөп атканда ошол нерселердин баардыгын катар-катардан айтып көрсөтөт. Сиздер белгилеп кете бересиздер. Анан видео трансляция деген бар. Мына жерде прямой эфирде сабак өтүлгөндөр видеолорум мына жака чыгып турат. Мисалы мен өзүмдүн сабактарымды чыгарып турам мына жака. Просмотр 181 деп турат мына видеонуку, беркиники 145 деп турат. Видеолоруңуздар дагы көрүнүп турат ушинтип. Так, анан телефондогу YouTube'дан видео жүктөш үчүн мына YouTube'га биринчи эле киргенде мындай экран көрүнөт да. Мына кичикедеги кичинекей знактарды карап, ушуларга карап сиздер иштейсиздер. Ортодогуну карап неме болуп кетпейт. Шортс видео мынантип белгиси менен чыгып калат. Ортодон кичине экран болуп, бул оңго солго жылып көрсөтүп турат сиздерге. Реклама. Анан жаңы видео кошуш үчүн мына YouTube'да плюсту басасыздар. Бул дагы Instagramга эле окшош. Ушул плюсту бассаңыздар, шортс чыгарасыңбы же жөнөкөй видео чыгарасыңбы деп варианттарын көрсөтөт. Анан кыска видео чыгарыш үчүн шортсту тандайсыздар мындай жазууну. Видео эгер узунураак 1 минуттан ашыгыраак 1 саатка чейинки узун видеолор чыгарышыңыздар керек болсо, анда добавить видео деген бөлүктү тандайсыздар. Мына плюсту ачкандан кийин. Мына home менюлөр бар. Home өтсөңүздөр сиздердин өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздардагы подписчиктер, аналитика, аккаунттун өзүнүн профили баарын көрсөтөт. Мына ал жакта болсо аккаунттун өзүнүн сүрөттөрү да чыгып калат, мындай үстүндө же астында. YouTube'дун дагы ар кимдин телефонунда ар кандай версиялар иштеп атат да азыр. Бирөөңүздөркү 10 жыл мурунку YouTube, бирөөнүкү 5 жыл мурунку, бирөөнүкү 1 ай мурунку жаңы YouTube. Жаңыланып турат кээде YouTube'дагы. Ошого карап иштете бересиздер, ушул чекедеги белгилерди карап. Эми бул телефондо иштей турган функциялар болду. Звукту өчүрүп коюңуздар, кимдин баласы ыйлап атат? Телефондон. Вот мына алда телефондон настройка. Телефондон мына меню дегенге мына жерде home деген домикке кирип туруп, же болбосо мына эң четиндеги профиль деген жерден киресиздер дагы. Ачканда мына ал экран ачылат. Бул жерде добавить аккаунт деп турат. Аккаунтка email аккаунтуңуздарды улайсыздар, Google аккаунтты. Андан кийин мой канал деген чыгат. Эгер каналыңыздар бар болсо, мой канал деп чыгат. Жок болсо, добавить канал деп чыгып калат. Создать канал деп чыгат. Анан создать этип, ал жака телефон номерди сурайт, Gmail почтаны, электронный адрестерди сурайт. Ошолордун баарын жазып толтурасыздар. Время просмотр деген мына ал сиздердин YouTube'да канча убакыт өткөргөнүңүздөрдү көрсөтүп турат. Калгандар мына личный данные дегендер өзүңүзгө тиешелүү личныйлар.
Мына настройкиден кирип, өзүңүздөрдүн аккаунттун настройкаларын оңдоп түздөп алсаңыздар болот. Ал эми бул жактагы сүрөт бул эмедеги компьютер аркылуу YouTube канал ачып, компьютерден YouTube'ду башкарган функциялары. YouTube'га киргенде мына жерде «Введите запрос» деп турат го. Мунун жанында мына сол оң жакта точкада бул аккаунттун кимдин аккаунту болсо ошол адамдын профилинин сүрөтү көрүнүп калат. Же сүрөт коюлган эмес болсо атынын баштамгасы көрүнүп турган болот. Кирип туруп мына канал жок болсо «Создать канал» дегенди басып, өзүңүздарга канал ачасыздар. YouTube'дагы аккаунт деген сыяктуу бул дагы. Сменить аккаунт деген турат астында. Сменить деген аккаунтта алмаштыруу. Бул YouTube'да сиздер бир канча каналдарды ачып алсаңыздар болот. Телефонуңуздарда бир эле Gmail почта эмес, кээ бирки адамдарда 4-5 почтасы бар да. Ошол 4-5 поштага ар бирине өзүнчө канал ачып койсоңуздар да болот. Бирине англис тили боюнча блог болсо, дагы бирине орус тили боюнча, дагы бирине математика боюнча ошентип өзүнчө ачып иштете берсеңиздер болот. Так. Анан мына «Выйти» деген жер бар. Муну «Выйти»ни басып, аккаунттан чыгып кетсе болот, YouTube аккаунттан. Языктары, мына языктарды ушул жерден өзгөртүп аласыздар. Страна, кайсыл жерде жашайсыз, ошол мамлекетти бул жактан жазып коесуздар. Кыргызстан болсо Кыргызстан, Россия болсо Россия деп. Так, анан сол жагында бул аккаунттун менюсу мына сол жакта 3 сызыктын ичинде болот. Муну ачсаңыздар дагы кошумча функциялар ачылат. Подпискилердин астында көрүнүп турат. YouTube'дагы библиотека деген бул сиздер сактап койгон видеолор айтылат. Мисалы, кайсы бир тренд видеону көрүп, ушуну мен дуурап чыгарамын деп туруп, ошону сохранить этип койсоңуздар, астындагы сохранить деген эмесин белгисин басып туруп, ошолор мына ушул библиотекага түшөт. Анан компьютерден видео жүктөп аткан учурда мына белги чыгып калат үстүндө. Видеонун сүрөтүнүн үстүнө плюсту басып койгон. Ошол плюсту бассаңыздар, компьютерден өзү галереяңыздарга өтөт дагы немени издеп баштайт, видеону издейт. Ал жактан таап папкадан ачып туруп, киргизип чыгара бересиздер YouTube'га. Так, YouTube боюнча түшүнүктүү болду. Суроо барбы? Ошондо Айсулуу, мен сурап алайын дедим да, YouTube'ду бесплатно эле ачабы ошондо канал? Или акча YouTube'да төлөйбү ушуга? бесплатный. Ооба, YouTube'да бесплатный болот, платный дагы бар. Бирок платныйга өтсөңүздөр көбүрөөк функция берилет да. Анан мына бесплатныйында ошо өзүңүздөрдүн сабактарды сактап коюп колдонсоңуздар болот. Скрытый кылып. Ошого жакшы, анан бесплатный болот негизи көп эмелери. Реклама өтө күчтүү реклама чыгарабыз десеңиздер, акча салып иштетсеңиздер да болот. YouTube бесплатный көп эле функциялар. Instagram'да да бесплатный көбүрөөк чыгара бересиздер, просто аларга акча төлөгөн менен жакшы аракет кылып, качественный видеолорду жакшылап иштеп чыгаш керек да. Бир видеону эптеп 5 мүнөттөн ары бери кылып чыгарып койбой чала була. Кээ бирки жакшы видеолор үчүн 5 саатка чейин убактың кетет да. 2-3 сааттап көңүл коюп, кайра тартып оңдоп чыгарган видео көпкө чейин көп просмотр алат, анан көпкө чейин рекомендацияда жүрөт да. Анан YouTube'дун өзүнүн сөзсүз түрдө баягы параметрлерине, алгоритмине карап туруп чыгарасыздар. Кандай видеолор жакшы просмотр алып атат, кайсыл тренддер колдонулуп атат, элдер кайсы темадагы видеону көп көрүп атат, ошол темаларга байланыштырып, аралаштырып чыгарсаңыздар, тез келет просмотрлор. Анан YouTube'га чыгарган немеңиздердин дагы жакшы жагы, мисалы биз деп айтканда Instagram'ды жаштар эле көп колдонбосо, жаш өткөндөр Instagram'га кирбейт да, TikTok'ка да кирбейт. Бирок YouTube деген нерсе сөзсүз түрдө ар бир телефондо бар да. Бул телефондун менюсу да, телефон төрөлгөндөн эле YouTube кошо чыгат да. Интернет иштесе дагы ар бир простой телефон, башка телефонго YouTube бар чыгат да.
күчтүү телефонбу, слабый телефонбу. Ошон үчүн YouTubeга чыгарган нерселерди өзүңүздөр дайым WhatsApp'тан тааныштарга, туугандарга жөнөтсөңүздөр, алар сразу ошо ссылкам эле кирип көрө беретler да. Эми Instagram жок эдем, мен сени сага кантип көрөм деген шылтоо болбойт да. Ссылкасын эле жөнөтүп коесуңдар же статуска да коюп коесуңдар, ошо статустан ссылкасын басып туруп эле кирип көрө беретler. Эч кимде проблема болбойт да, аны ача албаймын деген проблема болбойт. YouTube себеби бардык адамдардын телефонунда бар да, көчүрүлүп турат ал дайыма. Азыр биз ошондо сабак эме кылганда, практикалык сабактарда видео тартып, монтаждап үйрөнөбүзбү? Ооба. Видео тартасыздар, практика, видео монтаждаган жасаганы келгенде ушул онлайн сабактар бүткөндөн кийин баштай бересиздер. Оффлайн жолугушуу болгонго чейин дагы ким канчалык тез иштеп баштаса, көбүрөөк убакыт бөлүңүздөр ошон үчүн. Видео монтаж өтө кыйын да, ошол жака барганда, ошол ишке киргенде бир айлап жүрүп калат кээ бирлер, ушунчалык кыйын болуп кетет. Но кыйналсаңыздар да жакшы аракет кылып үйрөнө берсеңиздер, тезирээк жыйынтыгга чыгарсыздар да. Биз үйрөтөбүз ошону. Бир күнү мына онлайн сабактар бүткөндөн кийин кийинки жумадан мен немеге чакырам, ужунга келе тургандар ушул жерге келип туруп, түшүнбөй жаткандар түшүндүрөм. Анан онлайндан көрсөтсөк түшүнүп кете бергендер онлайндан эле үйрөтө беребиз. Бизде 10 мүнөттө калды. Унутупчу. Мен ушул көрсөткөн нерселерди азыр сабак бүткөндөн кийин YouTube'уңуздарды ачып, карап таанышып көрүңүздөр, ушул нерселер бар бекен сиздердин YouTube'да. Макул. Мынаны кечээ көрсөттүм, ушул боюнча даярданыңыздар баштай турган бизнеске. Эми камераны 9 мүнөттө калдык. Камераны кандай иштетишибиз керек? Камера негизи бардык эле телефондо бар. Камерасы сынып, сууга түшүп, антип мынтип калбаса эле, камерасы курук, таза телефондун бардыгынын камерасын өзүнүн настройкасы бар да, жакшы тарта турган. Биз мына күндүн нурун жакшы колдонсок, жарыкты жакшы колдонсок, сүрөттөрүбүз жакшы чыгат. Камеранын настройкаларын жакшы эле билип алсаңыздар, айфонуңуздар жок болсо дагы, фотоаппарат жок болсо дагы, сиздер жөнөкөй смартфон менен дагы жакшы сүрөт, видеолор тарта аласыздар. Ал үчүн бизде эң негизги настройкалар мыналар. Телефондун камерасында фотого киргенден кийин мындай эмелер бар, белгилери. Сетка бар. Сетканы сөзсүз коюп алыңыздар. Сүрөттөрдү жакшы тартып чыгарыш үчүн сетка кое алсаңыздар, баягы сеткадагы чызыктар сиздердин тартып аткан адамды түз турабы, кыйшык турабы, ошо сеткага, чызыктарга туштап, горизонтту туура алып, примерно туура тартышты үйрөтөт да, жардам берет сетка. Анан таймерди колдонсоңуздар болот. Өзүңүздөрдү эмне деп коет, баягы өзүн өзү тартып селфи кылсаңыздар дагы таймерди коюп алып туруп 5 секунд, 10 секундка коюп туруп өзүңүздөрдү сүрөткө тарта бересиздер. Таймерди иштеткенди баарыңыздар эле билсеңиздер керек, Андан кийин мына сүрөткө тартып атканда экранда мындай, ким мисалы адамды сүрөткө тартып атсаңыз, ошол адамдын бетиге бир мындай тийгизип койсоңуз, колду бассаңыз, мына ушул кубик чыгат да, белги чыгат. Бул белгиден анан күндүн сүрөтү турат. Ошол эгер сүрөтүңүздөр караңгы жерде тартылып аткан болсо, күндүн нуру жетпей аткан болсо, ушул күндүн белгисин мындай өйдө көтөрсөңүздөр, жарык болуп баштайт сүрөтүңүздөр. Ал эгер өтө эле жарык жерде, күн ысык жерде тартылып аткан болсо сүрөт, ошол күндүн белгисини пастка түшүрүп койсо, эмеси азайып калат. Анан күн ысык болгон кезде дагы баягы сүрөткө тартып аткан кийимдин, буюмдун түстөрү бузулуп кетет да. Күн ысык болгон үчүн аппак болуп, күңүрт болуп, түстөрү бузулуп кетет. Ошол түстөрдүн бузулуусуну алдын алып жакшыртып берет да, мына фокусту жылдырып турсаңыздар ушул күндүн сүрөтүнө. Дайыма бир буюмду сүрөткө тартып атканда ошо жарыкты карап туруңуздар. Яркость деп коет, бул яркость караш керек. Так, андан кийин сүрөттөрдүн размерлери бар. Мына бул жерде 1, 1, 3, 4, 9, 6 full дегендер турат. Бул размерлер
1 деген Инстаграмдагы баягы публикацияга чыгара турган квадрат размериндеги сүрөттөр. Кайсы бир соц тармакка квадрат сүрөт тартыш керек болсо, ошол бир-бирди басып аласыздар дагы бир өлчөмүндөгү сүрөттөрдү, видеолорду тарта аласыздар. Анан кээ бирки соц тармактарга узун экран, толук экран менен тартыш керек болот. Ошолорго 3-4 дегенди, 16-9 дегенди коюп алып тартсаңыздар болот. Ошолор толук экран кылып көрсөтүп берет. Full деген бар. Бул уже телефондагы полный экран камера жанат дагы толук тартып берет, толук размер. Бул дагы историяга, рилске тартканда ошолордун размериге туура келет. Анан андын астыңкы катарда таймер турат. Таймерден 3 с, 5 с, 10 с деп турат. Булар секундалар. Өзүңүздөрдү селфи кылып сүрөткө, видеого тартыш үчүн ушул секундомерди колдонсоңуздар болот. 10 секундду мисалы басып койсоңуздар, бул сиздер жакшы жүгүрүп барып жайыңыздарга туруп, оңдон таранып тургучаңыздар 10 секунддан эсептеп турат. 10 секундга жеткенден кийин чырык деп өзү тартып коет. Сиздер анын секундасын карап туруп сүрөткө түшө бересиздер өзүңүздөр. Андан кийин астыда мына сетка көрүнүп турат. Азыр көпчүлүктүн телефондору iPhone эмес, смартфондор баары. Ошо менюларын ачкаңыздарда ушундай сеткалар көрсөтүлөт. Сетканы сөзсүз басып алышыңыздар керек болот. Калгандары мыналар ондой керек эмес. Настройкадан кирип, качество видео, качество фото дегендерди дагы жакшылап коесуздар. Мына экинчи сүрөттө настройки камеры деген ак сүрөттү караңыздар. Качество фото дегенди кирип туруп, высокий дегенге, нормальный высокий дегенге коюп аласыздар. Низкий дегендер да бар. Аларды койбойсуздар. Анан функция кнопок громкости деген бул баягы сүрөткө тартып атканда үнү чыгат кнопканын. Сырык-пырык деп чыккан үндөрүнү ушул жактан алмаштырып койсоңуздар болот. Анан мына жерде правильный ракурс деп турат. Сетка жандырганда сүрөттө мына ушундай чызыктар пайда болот да, мына сетка турат азыр. Чызыктар сеткадан болгон. Ушул сетканы карап туруп, мына кыздын турган жерин караңыздар. Кыздын боюга түз кылып сетканын сызыгын түздөгөн. И мына үстүңкү сетканын сызыгын караңыздар. Дарыянын бүткөн чегине түп-түз кылып түздөгөн. Боюна, башкасына. Мына жакта баягы тоонун боюга теңеген эмес да. Эгер тоонун боюга теңегенде бул сүрөт кыйчык болуп калат эле да. Көлдүн дагы эмесиге теңеген эмес. Бул наоборот аркада турган түз бир сызыкка сетканы туштагандагы сетканын кайсы бир сызыгы ошол жерге барыш керек да, түз сызыктар менен биригиш керек. Ошондо биздин сүрөт качественный, анан норма болуп жаралат. Айтып атат мына жерде. Включите отображение сетки. Размещайте объект в одной из точек пересечения линий дейт. Мына линиялардын кесилишкен жерине ошол объект кой дейт. Адамбы же буюмбу не турса ошол жерге коюш керек экен. Правильно разместите линию горизонта дейт. Горизонт деген мына ушул сызык, оңдон солго кеткен түз сызык. Не ставьте объект по центру кадра дейт. Объект деп мына биз табиятта тартылган мына адамды объект деп айтып атат да. Кайсы бир деталь объекти сүрөттүн ортосуна койбой, наоборот, ушул сызыктардын кесилишкен жерине коюп туруп тарт дейт. Ошондо сүрөтүңөр таза жакшы чыгат деп атат. Сиздер ушул сетканы жакшы колдонуп билишиңиздер керек. Анан сүрөт тартканда, мисалы эрте сиздер өзүңүздөр видеоролик чыгарасыздар. Видеоролик чыгарып атканда, сүрөт тартып атканда дайыма жарык жерде тартыңыздар. Караңгы жерде, караңгы үйдө, баягы свет слабый болуп турган үйдө кечинде видео тартсаңыздар, бетиңиздердеги сепкил, мепкил, дактар баары чогуу көрүнүп калат. Жарык жерде тартсаңыздар, бетиңиздерге ошол күндүн нуру пудрадай болуп, жарык наоборот адамдын бетине ак көрсөтөт. Анан баягы көрүнбөй калат. Мияга чыгып ойногула. Жарык болсо, ошо сүрөттөрүбүз дагы яркий, таза чыгат жарык болуп. Анан бетиңиздерге өзү
Нурдун дагы бир жакшы таасири тиет да. Жарык болуп бетиңизде нурданып, мындай жакшы көрүнөт сүрөткө. Караңгы жерде тартылгандар өзү караңгы тартылганы аз келгенсе, бетидеги кошумча тактары, башкалары баардыгы көрүнүп калат да, недостаткалары. Анан айнектин алдына түшүңүздөр, вообще жарык таппай калсаңыздар, айнектин алдына келип, камераны айнектен өзүңүзгө каратып коюңуздар дагы. Айнектин жарыгы адамдын бетиге тийип туруш керек. Оборотунан тура алсаңыздар, онда сүрөт өлөт. Айнектин алдына барып туруп, айнекти өзүңүздүн аркаңыздарга коюп алсаңыздар, анда бетиңизде көрүнүп калат. Айнекке карама каршы туруш керек дагы. Жарык бетиңиздерге тийип турса, ошондо сүйлөп аткан сөзүңүздөр, видеоңуздар жакшы чыгат. Камера дагы жакшы тартат, ошондо тунук болот. Минут алыс бүтүп калды. Азыр 5 минуттан кийин кайра киребиз, анан чат GPT боюнча көрсөтүп берем. Суроолор барбы? Азыр 5 минутталык переменде телефонуңуздарды ачып, камерасын карап көрүңүздөр, ушул менюлар бар бекен. Мен кайра ссылканы ушул эле Telegram группага таштайм. Кайра